Кредитке алган ким төлөйт? Жиниш кредиттери төлөйт. Алкогольдүк ичимдик ичип рульга отурган айдоочуларга айып пул салынбайт. Анын ордуна айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Ошондой эле эреже бузуу кайталанса, экзаменди кайрадан тапшырып, айдоочулук күбөлүктү жаңыдан алууга туура келет. Мындай мыйзам долбоору учурда коомдук талкууда турат. Жогорку кеңеште экинчи окууда каралып, колдоо тапты. Биринчи жолу ичип кармалса 1 жылга айдоочу күбөлүгүнөн ажырайт. Андан кайталанса 3 жылга повторун түшсө 3 жылга ажырайт. Ошондой эле жолуна кырсыгын кылып алса 3 жылга жатат. Аны менен катар долбоордо жол эрежесин бузуунун айрым түрлөрүнө айып пулду жогорулатуу сунушталууда. Мында ылдамдыкты ашырган жана каршы тилкеге чыккан авто эн баштык кылган айдоочуларга айып пулду 15 000 сомго көтөрүү ченеми бар. Штрафтар да көбөйдү. Муну айтып кетсек, бул деген жана превышение скорости. Ылдамдыгын көбөйтсө, 40 км-ден 60 км-ге чейин көбөйтсө, бул деген 7,5 миң болуп калды. И эме болсо 60-тан ашырса 15 миң болуп калды. Андан тышкары жана выезд на полосу встречного движения. Карама-каршы тилкеге чыккан 15 миң кылдык. Буга чейин айып пул 5 000 сомдон 7 000 сомго чейин болуп келген. Ошондой эле унаасына этикага туура келбеген жазууларды, сүрөттөрдү жабыштырып алгандарга 5500 сом айып пул салуу бар. Муну менен катар салынган айып пулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга узартылат деп жазылган сунушталган жаңы мыйзамда. Эли экиге бөлүнүп атат. Бирөөлөр деген колунда бардылар, штабты көбөйтө бергиле, төлөө беребиз дегенде болуп атат. Колунда жоктогулар, мисалы пенсионерлер деген пенсиябыз 4 000 сом болсо, штраф 1 000 сом кылып койсоңор, биз анда бизди жөө эле бастырып атасыңар. Же шаарда транспорт менен обеспечение кылып бербейсиңер деп. Эми городской транспорт менен, автобустар менен. Ошондой да сөздөр болуп атат. Ошондуктан анализ болсо жакшы болмок. Бекер эле бирөөлөрдүн өмүрүнө же болбосо алардын ден соолугуна зыян келтирүүнүн кереги жок да. Анан ага чоң суммадагы штраф салып, акчалуулар көп, акчаны берип коюп, кайра кутулуп кетет. Андан көрө эң жакшысы удостоверениесин жок кылыш керек да. Лишать этиш керек. Минимум 3 жылга лишать этиш керек. Азыр жашоо деңгээли деле адамдарды канчалык жакшы болбой турат. Кымбатчылык, ал жакта эске алыш керек. Мас айдоочуларды күбөлүгүнөн ажыратуу сунушу коомчулукта дагы колдоо табууда. Бирок айып пулдардын суммасын көбөйтүүгө айрымдар каршы пикирин билдиришүүдө. Учурдагы кымбатчылык элдин жашоо деңгээлин эске алуу менен айып пулдарды көтөрбөй турууну сунушташууда. Правасын совсем эле. Туура эле, штрафты акчаны берип коюп атышат, төлөп. Акчалуулар көп да азыр. Андан көрөк 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, экинчи жол түшкөнгө 3 жыл деп атпайбы? Ошол эң туура. Основной биринчи очередь ошол ичип алып түшкөнгө бир эле өзүнө эмес, башка бир жөнөкөй адамдарга дагы анын таасири тийип атпайбы? Основной ошол ичип алганга көбөйтүш керек да. Анан калгандарына мен каршымын. Бирок азайтыш керек ал. Адамдардын азыр мына Кыргызстанда иш жоктугуна байланыштуу көпчүлүгү эле таксиге өтүп алган. Анан кичинекей эле нарушениялерге деле көп суммада акча сала берсе, ал машинанын кеткен расходу бар, үй бүлөсүнө керек. Жогорку кеңештеги талкуу учурунда жол кыймылын көзөмөлдөө кызматы коопсуз шаар ишке киришкенден кийин эреже бузуулардын саны азайганын билдирди. Быйыл 6532 жол кырсыгы катталган, ал эми былтыр 6891 болгон. Анын ичинен каза болгондор былтыр 818 адам, ал эми быйыл 614 болуп, былтыркы жылга салыштырмалуу 204 адамга аз. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.